Салам достор, салам менин каналдын көрүүчүлөрү, менин каналыма кош келипсиңер. Мен бүгүнкү айта турган тема бул Жалал Абад шаарында УКМКда болгон бир эле окуяны айтып берейин деп чечтим. Бул өзүмдүн тааныштарым менен, өзүм жакшы билген адамдар менен болгон окуя. Бул где-то жарым жыл, бул окуя болгонуна уже жарым жыл болуп калды. Неге сен жарым жыл мурун эмне кылып жүрдүң айтпайм, эмнеге эми айтып атасың дегендерге мен видеонун аягында сөзсүз түрдө жообум болот. Ошондуктан достор, менин каналыма жазылып, катталып, сөзсүз түрдө лайк басканча кеткиле. Анан жакшы оюңар болсо, ушул видеонун астына комментарийге сөзсүз түрдө калтыра кеткиле. Так, мени буга чейин киргизген видеолорунда мага сурап атышат, сен кимсиң, сен каяктан пайда болдуң деп. Менин атым Манас, фамилиям Чырмашев. Мен көп жылдан бери Москвада окуп, жашап, анан иштеп келем. Азыркы учурда мен өзүмдүн жарандык, как Кыргызстандын жараны катары өзүмдүн ушу болуп аткан окуяларга өзүмдүн оюмду, өзүмдүн жеке оюмду айтып турайын деп чечтим. Мен эч кандай журналист эмесмин, эч кандай дагы бир иликтөөчү журналист же дагы башка бир тиги адам эмесмин. Жөн эле Кыргызстандын жараны катары өзүмдүн болуп аткан окуяларга өзүмдүн оюмду гана айтып турам. Так, Жалал Абад шаарында эмне окуя болду эле? Жалал Абад шаарында менин бир аябай жакын таанышым жашайт. Ал жаш, бирок аябай жакшы үй бүлөдөн, буга чейин жакшы бизнес кылып, аябай жакшы акчаларды табып иштеп келаткан. Эми анан мынау УКМКнын кызматкерлери ошол кустуруу жанагы программасы деп коебузбу, эмне баягы кустуруу менен иштеп жүрбөдү, көбүнчө ошо бизнесмендерге гана асылып туруп алды го. Ошол күндөрдүн биринде мен таанышмадагы УКМКнын балдары чалып калат. Чалып калып, биз сени байкадык, биз сени таптык, сен бул жакта бир туура эмес иштерди жүргүзүп атыпсың, бизнестериңди жашырып, мындай толук декларацияга толугун көргөзбөй атыпсың. Сен биздин тиги офиске кел деп аны чакырышат. Бул эми буга окшогон окуялар көпчө эле болуп, ал угуп деле келатканда, анан бул барат ошол УКМКнын офисине. Баргандан кийин буну бир комнатага алып кирет да караса урат буну. Ургандан кийин анан айтат, сен мынча акчаларды сен мамлекетке налог катары төлөгөн эмессиң, эмнеге төлөбөдүң деп туруп, бунун башына бир 2 миллиондой акчаны ийилип коет да. 2 миллиондой акчаны ийилип койгондон кийин ийилип туруп буну үйүнө кое беришет. Анан эми бул үйүнө кеткенден кийин эми өзү билет окшойт да, бир канча тиги закондорду кичине бузганын, эми налог мисалы бир 20 же 30 уй же жылкы өткөрсө Өзбекстанга, бул бир ушун жарым эле көргөзүп жүргөн окшойт да. Эми анан бул өзүнүн эми айыбын билип, сезгенден кийин эми бул мамлекетке чындап эле мен кичине зыян кетирген окшоймун, ушул зыяндын мен ордун басышым керек дейт дагы, мен кусайын дейт дагы, бул ошол акчаны төлөп берет. Эми төлөп берип, андан кийин мындай иштерге барбай официалдуу түрдө иштейм деп чечим чыгарат да бул адам, менин таанышым. Андан кийин бул акчаны алып келип бер дейт, бул акчаны алып барат. Акчаны алып баргандан кийин эми бул банкка төлөйм деп барат да. Бул мамлекетке төлөнгөндөн кийин бир банкка төлөйсүң, анан бир счетко төлөйсүң да. Анан УКМКнын кызматкерлери айтат, сен буну банкка төлөбөйсүң, сен биздин офиске кел дейт дагы. Киргенден кийин бир комнатасына алып кирет. Телефонун бул жака таштатат, бардыгын таштаткандан кийин тиги комнатага киришет дагы, булар акчаны бер деп, ошо акчаны таштап, камера жок, эч нерсе жок, бир комнатага киргенден кийин акчаны таштап коюп, анан чыгып кетет. Айткандан кийин, болду, сен төлөдүң, болду, сени мындан эч ким беспокоить этпейт, сен биздин өлкөнүн алдында тазасың, мындан бияка таза иште деп бул адамды чыгарып ийет.
Чыгаргандан кийин эми бул адам ойлойт да, мен болду, значит бардыгын төлөп бүттүм, мен мамлекеттин алдында акмын, мындан бияка мен ак иштейм деп чечим чыгаргандан кийин бир 3 күндөн кийин дагы звонок келет. Сен ушундай кылып законду бузган экенсиң, сен ушундай кылып контрабанда кылып иштеген экенсиң, тезинен бизге келип кал деп звонок кылат. Анан бул айтат: силер кандай, мен кечээ эле силер менен барып сүйлөшүп болду, жаап келбедим беле десе, бул тиги кызматкери, УКМКнын кызматкери айтат: сен кечээ башка кызматкер менен сүйлөшкөнсүң, башка сотрудник менен сүйлөшкөнсүң, бүгүн сен мени менен сүйлөшөсүң дейт дагы, ону чакырат. Бул эми соответственно бул барбай коет, эмнеге барат? Бул иш бүткөндөн эмнеге барат? Анан кийин бул барбай коет, телефонун өчүрүп коет, анан звонок кыла беришет, анан бул уже ата-энеси карып калган, ал билип дагылар кесел болуп оорубасын деп, анан бул дагы Бишкекке качып кетет. Качып кеткенден кийин бир күнү телефон чандырса, дагы звонок келет. Звоногун алса: паланча Паланчаев, сен ушундай тиги неме кылган экенсиң, нарушать эткен экенсиң, сен тезинен келип УКМКга кел, биз сени менен сүйлөшөбүз, сен кусушуң керек дейт да. Анан сен кимсиң десе, бул дагы башка немени айтат, фамилияны айтат. Ошентип мен буга чейин сүйлөштүм го десе, сен ал менен сүйлөштүң, мени менен сүйлөшкөн эмессиң, сен мени менен эми сүйлөшөсүң депчи. Анан бул кишини дагы, мен таанышымы дагы аябай жанагындай кыжалат кылат. Анан кыжалат кылып, ар кимиси чала берет, бир 5-6 чалат окшойт да. Чалгандан кийин ошол өзүнүн бир дагы жакшы таанышы, ошо бир УКМКга жакын бир ошондой жакта иштейт экен, бир МВДда иштеп, ошо таанышы менен анан ого айтып, анан буну кийин чалдырбай турган кылып коюшат да. Анан эми ошол тилди өтүп, кийин ошо через тааныштары аркылуу бул ишти жабат. Мында мен эмнени айткым келип атат? Бул УКМКда камчек ташийипте бул проблема жок. Камчек ташийып биздин вот мурунку генерал көп иштерди кылып кетти. Мен бул киши менен негизи сыймыктанам. Просто кечээ Ыдыр Сисаков айтмакчы, Сталиндин убагында дагы Сталин аябай каттуу, күчтүү мындай характер темир болгону менен бунун жанындагы адамдар же болбосо сотрудниктер бунун таасиринен пайдаланып көп иштерди аткарып коет экен. Ошондуктан просто УКМКны жамынып алып, УКМКны камчек ташийтин атын жамынып алып, УКМКда кызматкерлер бул аябай мындай жана ишкерлерди, акчасы бар адамдарды кысып, ошолордун сыгып алып атканы кийин белгилүү болуп атпайбы? Кийин белгилүү болду да. Ошол просто камчек ташийиптин же УКМКнын тиги атын жамынып алып, ошолордун таасирин пайдаланып. Эми ошол бул төлөгөн 2 миллион акча каяка түштү? 2 миллион акча получается бул просто кийин биз билдик, бул УКМКнын ошол алган бир кызматкери гана чөнтөгүнө түшүптүр. Анан экинчи кызматкери дагы сындырайын деп ойлогон, аныкы болбой калды, үчүнчүсү чалды, төртүнчүсү чалды. Ошентип уже бул ишти жабылып кетти.